everyone. Assalamu alaikum. Biz sabahımızı başladık. İngiliz dili sabağı 3-cü sabahımız. Bugün biz süйлem kuruu jönündө сүйлөшөбүz. Өткөнкү сабактарда biz алфавит менен таанышканбыз, эми süйлem түзүүгө келдик. Алгач эле verb'den баштадык. Verb бул этиш, глагол. Этиш деген бул кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн бардыгын биз этиш дейбиз. Бул жерде мисалдар келтирилген. To run, чуркоо, to drink, ичүү, to work, иштөө, to smile, жылмаюу, to watch, көрүү, to speak, сүйлөө. Бул жердеги сөздөрдүн бардыгы этиш деп аталат. Анткени кыймыл аракетти билдирип жатат. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн бардыгы этиш. Ал эми англис тилинде этиштин ролу аябай чоң. Себеби англис тилиндеги сүйлөмдөрдө этишсиз болбойт. Тагыраагы этиш менен сүйлөм курушубуз керек. Дайыма этиш болушу керек. Дайыма этиш болот. Этиштин дагы ролу көп учурларда этиштин ролу аябай чоң болот. Азыр ошолордун бирин силерге айтып өтөмүн. Кийинки слайдда ачып көрөлү. Сүйлөм куруу. Караңыздар. Сүйлөм куруунун эрежесин азыр үйрөнөбүз. Англис тилинде сүйлөм куруунун эрежеси төмөндөгүдөй. Алгач ата тооч келет. Андан соң этиш келет. Бул эң негизги эреже. Эң негизги эреже. Азыр көрөбүз. Мисалы, биринчи сүйлөмдү караңыздар. Кыргызча сүйлөм берилген. Мен Бишкекте иштейм. Сүйлөм туура болдубу? Кыргыз тилинде бул сүйлөм туура болду. Эч кандай катасы жок. Грамматикалык катасы жок. Мен Бишкекте иштейм. Эми караңыздар. Ушул сүйлөмдү биз мен иштейм Бишкекте десек туура болобу? Кыргыз тилинде. Биз көчөгө чыгып бирөө менен тааныштык дагы, андан кийин кайда иштейсиз деп суроо берди. Анан сиз жооп берип атасыз. Мен иштейм Бишкекте деп айттыңыз. Сүйлөм туура болдубу? Жок. Сүйлөм туура эмес болду. Туура, ал адам түшүнөт. Бирок негизи сүйлөм туура эмес. Анткени иштейм деген сөздү биз ата тоочтон кийин айтып салдык. Мен иштейм Бишкекте. Туура варианты болсо, бул жерде мен Бишкекте иштейм. Иштейм деген глагол сүйлөмдүн эң аягында келди. Кыргыз тилинде ушундай. Глаголду эң аягында коебуз. Мен Бишкекте иштейм. Эң алгач кыргыз тилинде дагы ата тооч келет. Ким? Мен. Андан кийин башка сөз келип атат. Бишкекте. Андан кийин сүйлөмдүн эң аягында глагол келди. Иштейм. Эмне кылат? Иштейт. Англис тилинде башкача. Англис тилинде биринчи ата тооч келет. Ким? I. Мен. Андан кийин этиш келет. Work. Иштөө. Мен иштейм Бишкекте. I work in Bishkek. Биз бул жерде этишти ата тоочтон кийин койдук. Англис тилиндеги эреже ушул. Дайыма этиш ата тоочтон кийин келет. Экинчи келиш керек этиш. Этишти эң аягында койбойбуз эч качан. Ушуну эстеп калыңыздар. Кийинки мисалды карап көрөлү. I watch TV in the morning. Бул жерде дагы watch, көрүү. Watch деген этишти биз ата тоочтон кийин койдук. Экинчиде. Биз эң аягында коюп койбодук. Мен эртең менен телевизор көрөм деп туруп сүйлөмдү этишти эң аягына алып барып койгон жокпуз. Биз эмне кылдык? Биз экинчиге койдук ата тоочтон кийин. Мен көрөм телевизор эртең менен болду. Англис тилинде туура сүйлөм куруу мына ушундай болот. Кийин бул жерде ата тоочтор берилген. Ата тоочторду биз жаттап алышыбыз керек, билип алышыбыз керек. Сүйлөмдөрдү мына ушул ата тоочтор менен курабыз. Анда бардыгын карап көрөлү. I, мен, you, сен, he, ал, she, ал, it, ал. Бул жерде байкасаңыздар, ал деген сөз 3 түрлүү келет англис тилинде. He, ал. Бул он деп жазып койгон бул жерге. Орус тилинде биз он дейбиз, эркек кишилерге карата. Ал деп айтыш үчүн. Англис тилинде дагы ошондой эле. He бул эркек кишилерге колдонулат. She түшүнгөнүңүздөрдөй эле бул аял кишилерге колдонулат. It бул нерселерге жана жаныбарларга колдонулат. Нерселерге жана жаныбарларга. Бул жакта you эки жолу жазып койгон бул жерде. Анткени you'нун маанилери бар. Мисалы,
You sen деген дагы мааниси бар. Siz деген дагы мааниси бар. Сиздер, анан силер деген дагы мааниси бар. Көптүк түрдө дагы маанини берет. Ошондуктан бул жерге жазып койгом you силер, we биз, they алар. Бул жерде көптүк түрдөгү ата тооштор берилген. Буларды жаттап алыш керек. Буларды жатка билишибиз керек. Акыркы слайдыбыз бул жерде сүйлөм түзүү. Эми жогорудагы ата тооштор менен биз сүйлөм курабыз. I work in Bishkek. Мен иштейм Бишкекте. You work in Bishkek. Sen иштейсиң Бишкекте. We work in Bishkek. Биз иштейбиз Бишкекте. They work in Bishkek. Алар иштешет Бишкекте. Көрдүңүздөр? Этиш өзгөрбөй атат бул жерде. Work деген этиш өзгөрүүсүз. Мына бул ата тооштордон кийин бирдей эле коюлат. Мисалы I work десе биз түшүнөбүз, мен иштейм деп айтып атат. They work десе анда биз түшүнөбүз, алар иштешет деп айтып жатат деп түшүнөбүз. Бул жерде этиш эч кандай өзгөрүүсүз коюлду. Эми бул жакта эң маанилүүсү ушул жакта. He works in Bishkek. He деген бул ал эркек кишилерге колдонулат. He ал иштейт Бишкекте. Биз бул жерде he work in Bishkek деп койсок туура эмес болуп калат. Анткени he'ден кийин этиш келсе, анда этишке биз s'ти коюшубуз керек. S тамгасын коюп айтышыбыз керек. Ал иштейт Бишкекте болот ошондо. Ошондо сүйлөмүбүз туура болот. S'ти коюп кетишибиз керек. She works бул жерде дагы she'ден кийин келген этишке биз s'ти коюшубуз керек акырына. S тамгасын кошуп коюшубуз керек. In Bishkek. Айырмасы ушул. It works in Bishkek. He, she, it'тен кийин келген этиштерге биз s'ти коюп сүйлөйбүз. Бул жактагы ата тооштордон кийин келген этиштерге эч кандай тамга коюлбайт. Этиш өзгөрүүсүз коюлат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Ушул видеону кайра көрүп, берилген сөздөрдү жаттап алыңыздар. Кийинки сабакта буюрса дагы жаңы темаларды өтөбүз. Саламатта калыңыздар.